2017 маданият кызматкерлери үчүн жалпысынан жакшы жыл болду деп белгилөөгө болот. Анткени көпчүлүгү элге кылган эмгеги үчүн сыйлыктарга татып, наамдарга ээ болушту. Анткени менен ак менен кара ар дайым чогуу жүрөт демекчи, эң өкүнүчтүүсү өтүп бара жаткан жылы кыргыз сахнасы орду толос жоготууларга учурады. Албетте, кээ бир өнөр адамдары эми арабызда жок экендиги жалпы өнөр сыйлаган эл үчүн чоң жоготуу. Бул жылы наамга татагандардын арасында күткөндөр да, күтпөгөндөр да болду. Сыйлыктар берилген соң чоң талкуу болуп, өз ойлорун билдиргендер ар кандай социалдык тармактардан жашырбай да жазып жатышты. Эстрада жылдыздарынын арасында татыктуусу да, татыктуу эмеси да, элдик наамдарга ээ болгондор да жок эмес деген нааразычылык пикирлер да болбой койгон жок. Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына ээ болгондордун арасында опера ырчысы Тилек Найманбаев да бар. Ал Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында эмгектенгенине 8 жылдын жүзү болду. Негизинен ошол эки чоң масштабта концерттерге катышып барып келгенден кийин ошол жогору жактан президенттик аппараттан чалышып, ошол сиздин эмгектериңизди бир аз баалап коелу деп, ушул боюнча документтериңизди даярдасаңыз деп айтышты. Ошо августка жакын калганда, анан ошол мен чынында күткөн эмесмин, себеби опера балет театрында көп жылдан бери эмгектенген ага эжелер бар, көптөн бери иштеп келе жатышат. Анан бул жерде бир аз жанагындай везение деп коет го, ошондой болуп кетти окшойт меники. Анан мен ага даяр деле эмес болчумун да. Анан ошентип, анан когда дают бири дейт го, когда бьют биги дегендей, анан беришти, алып ушинтип жүрөбүз, сүйүнүп. Өнөр жолундагы чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү назик болот эмеспи? Аларды канчалык колдоп, коштоп, күбөрманы болуп турсаң, ошончолук ачылып, мыкты чыгармаларды элге тартуулашат. Ыйгарылган наам да аларга дем күч, стимул болуп берери чындык. Ардактуу наам берилсин. Айдарова Асель Каныбековна, Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын балетинин солисти. Примбердиев Кайратбек Тыныбекович, эстрада ырчысы. Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы ар кыл тармакта ийгилик жаратып, ак эмгек менен иштегендерге берилип келет. Бул ирет жаш акын Максат Жангазиев да аталган сыйлыкка ээ болуп, кубанычы коюнуна батпай турган кези. Бул сыйлыкка 2015-жылы мен Чыңгыз Айтматов атында лицейде иштегем. Ошол жакта иштеп жүргөндө көрсөтүшкөн. Анан ошол жылы негедир сыйлык берилген эмес, белгилүү себептер менен. Анан 2 жылдан кийин мага чалып, ушундай кайра документтерди жаңылаш керек болуп калды. Анан 2 жыл ичинде кайра башка мекемелер да көрсөттү ошо. Мен окуган улуттук университет, анан өзүм чыгармачыл академияда Нурборбордо мүчөмүн. Ошол Нурборбор ошолор сунуштап, анан алып калдык. Анан күткөнбүз, албетте, чыгармачыл адамдар кээде баягы үмүтсүздүккө туш келгенде, жолза менден ушу эчтекке деле чыкпайт болуш керек демди, мындай шайтан ойлор келгенде, анан ушундай сыйлыктар адамга стимул болот экен да. Жыл сайын маданият өкүлдөрүнүн эмгеги татыктуу сыйланып, эң башкысы элдин алкышына ээ болуп, чыгармалары түбөлүктүү жаралуусуна тилектешпиз. Келе жаткан 2018-жыл жалаң гана ийгиликтерди алып келген жемиштүү жыл болсун. Бул жылы элим жыргалдуу күнгө кабылсын. Бошотуп сана түйшүктөн баары арылсын. Жаңырбай жалгыз сандардын эле аягы, жан дүйнө бүтүн, сезимдер бүтүн жаңырсын. Жаңы жылыңыздар менен.